Менин атым Адилет, 38 жаштамын. Ысык көлдөн болом. Товарманда күз айлары окудум. 2022 күз айы болуп калат. Азыр дагы консультацияга барып келип турабыз. Товарман. Консультация бесплатный эле. Сабак берген преподаватель абдан жакшы. Ар кандай суроолор болот. Кечирээк суроо берип калабыз. Ар бир убакта өзүнүн тактикана жооп берет. Wildberries'те ар кандай карточкалар киргизип көрдүк. Көбүнчө очкилер өтүп атат меники. Эң биринчи товар сумкадан баштагам. Барсетка мужской. Андан кийин ар кайсы женский сумкаларды киргизе баштадым. Андан кийин очкилерди киргизе баштадым. Информация чогултуп, кайсы товарлар жакшы өтөт. Сезонго жараша да. Мен бул жакта отурам, Кыргызстанда. Мага заказ түшөт Wildberries'тен. Заказ түшкөндө мен аны кабыл алам. Бул система менен. Анан товармандын представителине жиберем Москвадагы. Анан жибергенде ал ага кыска нуска эле сүрөттөрүн, данныйларын, адресин жиберем. Ал анан акча которуп коем. Өзүнүн белгиленген убактысы бар, ошол убакка чейин. Андан кийин ошол күнү эле барып товарды алат, упаковка кылат, анан маркировка кылып Wildberries'ке жеткизип берип коет. Ал жеткени мага бул жактан ноутбукта көрүнүп калат. Бул система аябай удобный экен да, убактымды да албайт. Жанында ноутбук эле болуш керек, телефон болуш керек. Болду. Бул жердин эң жаккан жери бүт прозрачный экен да. Клиентибиз Россиядагы товарды алат, же болбосо возврат кылат экен. Алса жумасына отчет берип турат. Понедельник күнү мага личный кабинетиме акча түшүп калат. Кабинеттен вывод десем, менин компаниямдын счетуна түшүп калат акча. Бул система аябай иштелип чыгылыптыр. Мага ушунчалык эмес жакканы акча өзүңө кайда айланып келет экен, 2 эсе болду. Мен кесибим боюнча инженер-строительмин. Акыркы 3 жылда ошо строительствону токтотком. Жеке ишкерчилик менен алектенип келебиз. Жеке фирма ачканбыз. Фирманын негизинде көп тармакта иштедик биз. Да калса азыркы криптовалютаны да көрдүк, сетевой маркетингти көрдүк, традиционный бизнести көрдүк, баарын көрүп келатабыз. Wildberries'тин кызыкканым баягы пандемия учурунда үйдө көп кишинин баары үйдө отуруп эле акча таап калды да. Ошол мага кызыктырды да. Бир жумада бир 16-20 миңге жетип атат. Эң чистой доход. ФБ системасы. Wildberries бул абдан ыңгайлуу. Эмне дегенде, бир күндө 2-3 саат эле убакыт алышы мүмкүн да. Талашынча бир кечки саат 6-дан баштап бир 12-ге чейин иштеп койсоңуз деле айына дополнительный доход түшүп турса абдан жакшы да. А так жакшы иштесе жумасына 100 миңден баштап миллиондон ашык тапкандарды көрүп атабыз да, өз көзүбүз менен көрдүк да. Бул боло турган нерсе экен деп көзү жетип атат. Анан ар бир товарды баягы мага жакса, ал жакта деген 1000 деген киши болсо, баарына жага бербейт экен да. 157 карточканын ичинде мага жакпаган карточкалардан товарлар көп келип атат да, мисалы үчүн да. Заказ. Инфографика боюнча тажрыйба жок болчу бизде. Бул инфографиканы телефон аркылуу эле редактировать деп эле, ошондон эле мындай рекламаларды статуска, лалафого жиберчүк да. Анан бул жакка келгенде товармандан кененирээк үйрөттү да. Задание берди. Бардык нерсенин баары ошо инфографикадан зависит этет экен да. Дегенде клиент биринчи көргөндө эле ошо эми нерсени болду, бул меники дегендей алыш керек экен да. Башында кыйын болду, чынын айтканда. Инфографиканын ичинде ал өзүнчө эле чоң дүйнө экен да. Бардык нерсе опыт менен келет экен. Көбүрөөк билим алыш керек эмес. Жаңы үйрөнөм, жаңы ушу тармакка кирем дегендерге, особенно эркектерге айтып элем. Биз мындай бат результатты талап кылат экенбиз негизи эркектер. Акча салдым, сразу келсин деген. Бирок ал чоң жаңылыштык экен да. Эмне дегенде, менин байкашымча бардык тармак убакыт керек экен да. Ошондо анан нөмөсүн бере баштайт экен да. Мисалы мен бул жактан Wildberries'те иштеген бир баланын результатын көрдүм да, эмесин көрсөтүп берди. 8 айдын ичинде 8 ай болгондо анан 1 жылдык оборотун 1 айдын ичинде баарын жаап коюптур да. Ошондо түшүндүм да, биз деген баягы ар бир адам өзүнүн нишасы бар экен да. Ошо нишаны табыш керекпиз да. Анан убакыт керек. Ыраазычылыгым бул Марсель Байкеге. Эмне дегенде, мындай адамдар аз, патриот адамдар. Эмне дегенде,
азыр байкап көрсөк көп тааныштарыбыз за границага кетип атышат да. Ал эмнеге кетип атышат? Алар иштегенге кетип атышат, акча тапканга. Марсел байке ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берип койду баарыбызга. Бул жакта отуруп эле ошол жактагы акчаны тапса болот экен. Мага ошонусу жакты да. Ошондой эле ошол жакта жүрүп, ал жакка налог төлөп, ал төлөшөт ал жактанчы. Ошол эле нерсени бул жакта отуруп, өзүбүздүн мамлекетибизге да салымыбызды кошконду ошону түшүндүрдү да. Чоң мүмкүнчүлүк да, мага жакты. Табарманга Инстаграмдан. Анан Инстаграмдан катталып, чогуу иштеген партнерым бар. Ошондон кеңеш сурап, мондай иштер бар экен деп. Чогуу водный эмесине келдик. Марсел байке өзү өтүп берди. Полный. Анан Марсел байке бизди ишендирди. Эң главный ишендирип, анан ошол жактан абдан жакты да. Анан ошондон баштап киришип иштей баштадык.